Я всегда вспоминаю домик наш за рекой. Как живешь ты, родная, ты мне сердце открой. К нежной, ласковой самой письмицу свою шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Саламатсыздар, урматтуу жалпы Алдау долбоорунун көрүүчүлөрү. Биз бүгүн мына Бишкек шаарында жайгашкан каарлар жана майыптыгы бар жарандар үчүн атайын үмүт үйүнө келип отурабыз. Биз бул жердин шарты, ушул жакта жашаган жашоочулар кандай шартта жашайт, алар үчүн кандай шарттар түзүлгөн, мына ушунун баарын таанышып сиздерге чагылдырып беребиз. Бул жактагы ушу жашоочулар эмне менен алек болуп жана кандай шартта ушул жака келип калышкан, баарын сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Жүрүңүздөр анда. Бuyakta bizde azı birinci etажда 98 инвалид жайгашкан, ден соолугундан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, мына апалар өздөрүнүн режим боюнча эмелери менен заниматься эте беришет. Кандайсыңар? Иштеп атасыңар? Мына ушул жердегинин баардыгы жасалгандар биздин ушул жердеги жашаган өзүбүздүн апаларыбыздын, аталарыбыздын колдору менен жасалгандар. Карагылачы кандай сонун кооз буюмдар. Мына морекин эле. Бул эмнеден жасалган деп ойлойсуздар? Бул биздин обычный эле мына көрсөңүздөр, бул биз ичип аткан эле кефир менен сметананын коробкасы. Мондай кылып өздөрүнүн кол өнөрчүлүктөрү алтын кол деп аталат бул комната. Алтын кол. Мына бул биз эле окуп аткан газетадан жасалган да, конфетница. Бул жерде баардыгы мына мындай коробочкадан отуруп, эртең менен түшкө чейин күрүч, гречкалардан, крупалардан мындайча жасап коюшкан да. Сүрөттөр, баардыгы сүрөттөр биздин ата-апалардын колу менен эметилгендер. Бул жердин баардыгын ушу биздин жашоочу, биздин өзүбүздүн эжекелердин, апалардын, аталардын колунан чыккан буюмдар. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Всё, эфир. Атым Гүлжакан. Канча жылдан бери бул жактасыз? Бул жерде мен 16 жыл болду турганым. 16 жылдан бери ушу жерде эмгектенип келатам. Нелер жасайсыз эжеке? Буларды жасап каяка алып барасыз? Буларды жасап биз ярмаркага чыгабыз, выставкага чыгабыз. Ушу көрсөтмөлөрдөн, ярмаркадан сатылгандарды кайра өзүбүз средства алабыз. Клей алабыз, ийне чип алабыз. Бүт кыргыз орнаменттери менен жасалган. Бизде бул жерде көптөгөн мероприятиялар өтүп турат, концерттер өтүп турат. Биз жерде биздин өзүбүздүн кружогубуз бар. Добуш аттуу кружогубуз бар. Кээде биз бул чоң майрамдарда мероприятия өткөрөбүз, конкурс өткөрөбүз. Ушулордо биз ырдап беребиз ушуларды. Я всегда вспоминаю домик наш за рекой. Как живешь ты, родная, ты мне сердце открой. К нежной, ласковой самой письмицу свою шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю.
Биз ушундай орусча, кыргызча ырларды, орустарыбыз бар, арабызда ошолордун баары тең кыргызча ырдашат алар дагы. Биз орусча ырдайбыз, алар кыргызча ырдап беришет. Мына бизде аталар бөлүмү, аталар бул жерде телевизорлор бүт условиялар коюлган. Мына биякта шахмат ойношот аталар. Эшиги круглый сутка ачык, бирок режим менен кечке чейин ойноп, жарышууларды, көптөгөн турнирлерге барып турушат. Көптөгөн бизде грамоталарды, сыйлыктарды алышкан. Бытовая комната деп коебуз. Өкмөт тараптан бөлүнгөндөн тышкары өздөрү мына микроволновка бар, чайнектер бар. Уш жерге келип, тамактарын ысытып жеп, холодильниктер уш жерден баягы биздин режим менен белгилеген тамактан тышкаркы тамак аштарды уш жерден өздөрүндөй отуруп чай ичишет, жолу сүйлөшүшөт. Мен 18-жылы келген мартта. 20 март жерде поступление. Буга чейин каякта иштедиңиз? Кайсы жерде? Мен көп иштегем. Советтик партиялык кызматтарда иштегем. Партком болгом, правком болгом. Семейный лаборатория району янында начальник болгом. Мен өзүм агроном специалист экен. Акынчылыкта иштедим, сельсоветте иштедим, ал убакта сельсоветте иштедим. Кийин айылдык кеңеш болуп калды, эми өкмөт болуп калды. Ошол кызматтарда иштеп жүргөм. Художественный самодеятельность бар, анда ырдайбыз. Даталы күндөрү, жакшы күндөрү, добуш деген эмебиз бар, хорубуз, ансамбль. Өзүбүз индивидуальный да ырдайбыз. Анан кийин швея бар. Серпибиз. Келгиле. Бул музей бизде баягы балдары, жакындары жасабаса дагы биздин мекеменин жетекчиси Абдулдаева Эркингүл Курманалиевнанын мындайча айтканда детище деп коеюн да, ушул баардыгын архивден суратып согушка катышкан жарандардын бир който бир элес болсо дагы баягы калпкасын деген аракет да булчу. Турмуштагы көрдүңөр, бул согуштун ветерандары бар болчу бизде. Здравствуйте. Бул бизде Карлар совети, бизде апалар, аталардан турган 15-17 кишиден турган Карлар совети бар. Күндө бизге баягы эмеден жардам беришет. Келгиле, жакшы жашайлы, өзүбүздүн үйүбүздү барктайлы деп китепкана. Эмне деген алдыңкы биздин жазуучулардын бүт китептери бардыгы бөлүнгөн. Бул жерде подшивка бар. Мынакей газет окушат, эшиктер ачык, ачкычтар өзүндө. Даже төшөктө жаткандарга кадимкидей мына мондай карточка илгерки союздагыдайчы. Аптыганы мына ачып, анан алып барып беришип, ошо чыгармаларды окуп, ошентип отурушат. Мынакей. Бүт бардыгы жакшы шарттар каралган. Мактанайын, мен үнүм аябай жакшы болчу. Картайганда үнүң да картаят экен, тооба кылдым. 1-2 жылдан бери байкап калдым да, эмезе шаңкылдат элем. Ашыралы Айталиева агабыздын, атабыздын нарындан кат деген ырын ырдап берейин. Болобу? Болот. Коштоп коелу? Жок, рахмат. Жашеле шайыр жаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң, акыргырып көздөн жаш тамган. Бир бөкет гүлүң сунарда, күйүттүгүнгө капталган. Территория чоң бизде, почти 2 гектар. Мынакей гүлдөрдүн баарын апалар, аталар болуп биргеликте ушул участокторду өстүрөбүз. Короого чыгып отурушат. Көрдүңүздөрбү, гүлдөр баардыгы жакшы каралган. Бүт баары эс алчу жайлары, отурушат. Гүлдөрдү өстүрүп күзүндө бай күз майрамдарды кылабыз. Карап коеюн деп, азыр карап жүрбөйбү? Апалар ушинтип бөлүшүп алып, өзүнүн графиктери менен чыгат. Бул жерде бизде мээрим бөлүмү. Мээрим бөлүмүндө бизде баягы 24 саат кароого муктаж болгон жарандарды биздин медиктер тарабынан, сотрудниктер тарабынан каралат. Бул төшөктө дайыма бир калыпта жаткандар. Бияка ичине кирсек болот. Ичине кирип, азыр мисалы электричествоны күйгүзөлү десек, көзүм ооруйт деп эметишет көбүч. Телевизор. Всё, телевизор как работает? Ой, молодцы. Вот. Кондиционер да коюлган, телевизор коюлган.
Ну как, нормально? Ой, дорогая. Я тогда давай начала же искать, тот уже ремонту не подлежит. Все уже. Ну, он сразу сказал. Салтанат, қандайсыңарды? Сколько лет уже было? Қандайсыңар дейді. Учырашып атат. Ой, кондиционер қойылғанбай ысықта. Анан. Хорошо, прохладно. Как вы, дорогой мой? Нормально? Все? Все? Хорошо? Ой, ну, я рада, я рада. Бияқта азыр апалар үй салып атат. Бул жакта канча улуттун өкүлдөрү бар мисалы? 7-8 улут бар, 7-8 улут бар. Өзбеги бар, кыргызы бар, орусу бар, татары бар, дунганы бар, кореец бар айткандай. 7-8 улут. Басымдуу бөлүгү Басымдуу бөлүгү орустар менен кыргыздар. Былтыртан бери кыргыз көп болуп кетти, эмес орус көп болчу. Кыргыз аталар көп болуп кетти. Байкуштар кемпиринен айрылып анан кемпириндей келин кайдагы кыз кызы күйөө бала. Анан ушу эртең менен турса балдарынан кечки тамактан калса калат, калбаса ток өткүзүп каткан менен чайды берип коет. Анын карны тамак сактайт дейт. Жакшылап эмитпейт, ухаживать этпейт да келин. Ошон үчүн кыйналгандан келишет. Кыргыздар көбөйүп кетти. Бардыгынын аялы жоктур. Бул жерде кыздар мына сотрудниктер тамагын берет. Идиштери, бүт бардыгы бул жерде бар. Микроволновкасы бар, чайлары бар, бүт бар. Сураганда эметип турушат, уход кылып турушат. 4 маал тамак бар. Саат 4-тө полдник дейт. Эртең менен эме завтрак постоянно эме болот, каша болот. Обедти жумурткасын берет, колбасасын берет, биринчи экинчи овкатты берет. Каалаган нерсени жасап берет. Мына бүгүн 5 бармак. Биринчисин да бирдеке дейт, орусча экен эсимен чыгып кетти. Ошо жакшы условия, эң жакшы круглосуточный душубуз иштейт. Каалаган убакта барып туунуп келе бересиң. Ушундай. Ап келип бияка сууга түшүрүшөт. Биякта автоматтар каралган кичинекей. Кичинекей майда барат. Платочкасын, полотенцасын жууп беришет. Свет өчсө, эметсе, общий суу өчсө, аристон, бардыгы условия бардык каралган. Намазкана бизге тоже тигил жерде уличный туалет каралган. Бизге бул Катар кайрымдуулук уюмуна аябай рахмат. Ушул жерде бу навес бүт барын ушу Катар эметип берген, жасап берген. Жүргүлө буякта дагы. Биягында дагы бизде төшөктө жаткан жарандар, биягында дагы төшөктө жаткан жарандар. Тоже мына азыркы мурунку көргөн бөлүмдө эле бөлүм жатышат, тамагын беребиз. Мына мондай пайылкалардан тамак бергенге туура келет. Ичирип жесе өздөрү кармай алгандар, трубканы коюп туруп анан беребиз да. Ичиребиз. Мына бияктын баары азыр ушу эс алууда да баягы. Табатышат, эс алышат, эжекелер иштейт, жакшынакай багат. Ушу эжелерге рахмат аябай. Кичинекей зарплатка чыдап эметип аткандарына. Жүрүңүздөр эми. Столовойду эмени көрсөтөйүн, медблокту. Мына бүт баары ушундай. Тура албагандар. Бул жактын шарты кандай эжеке? Жердин шарты бизге аябай жагат, мисалы айтканда. Мага жагат. Могу бизге окшогон инвалидтерге аябай эле жакшы. Аябай жакшы. Персоналдарыбыз да аябай жакшы. Ушу жакшы болгон үчүн ушу жерди бизге ачып отурбайбы мынакей. Ушулар эриңбесин, ушулар депрессияга түшпөсүн деп ушу биздин директорубузга биз 1000 мертеме ыраазычылыгымды айткым келет. Мына мэрия тараптан генератор коюлган, аябай чоң рахмат, терең ыраазычылык. Себеби бизде электричество өчсө автоматически иштеп баштайт. Азыр бүт запас менен кыштыкка уже даярдалган да. Ичинде эмеси дистопливасы коюлган, текшерүүдөн өтүлгөн уже. Бизде тамак ичүү залы, бул жерде бизде 110 адам тамактанат. Күнүнө меню түзүлөт. Мынакей меню түзүлүп, бардыгы тамак аш бүгүнкүгө мисалы 200 сомго каралган тамак. Ушу тамак жактан айтып кетет элем. Биздин азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич
Президентибизге аябай чоң терең ыраазычылык. Себеби тамакка мурда болгон 100 сом болчу, азыр 200 сомдон каралган. Келгени, азыркы президентибиз келгени, Жапаров келгени, зарплатыбыз да көбөйдү, чынында эмгек акыбыз, иштеген кызматыбыз кичинекей бир аз да болсо, и тамак ашка дагы баалар көтөрүлүп, жакшы ийгиликтерге жетип келатабыз деп ойлойм. Бизде 3 ысык, 1 полник переходящий на ужин менен караган 4 мал тамакта бизде 200 сомго 4 мал жейбизби? Күндө эртең менен молочный кашалар бизде алмашылып турат. Бүгүн рисовый болсо, эртең манный, ага сөзсүз колбасасы, сыры, жумурткасы, наны, нан 500 грамм каралган. 300 грамм ак, 200 грамм кара нан каралган. Атапалар. Бир күндө ооба, аябай жакшы деп ойлойм мен 500 грамм. Биякта бизде жасаган жагын деле мындай өтүп бир аз тарта кетели. Хар жылдыз. Мындай карай кетсек болот. Мындай тартып кетсеңер да болот. Мына бул жерде бизде бүт тамак аштар азыр жасап атышат. Биз ары кирбели болуп, кыздар. Мини пекарня бар. Өзүбүз үйдөгүдөй манты түйүлөт, оромо жасалат. Солянка, пирожки бышырышат, кыздар колго лепешкасын жасашат. Даже каза болуп калганда өзү жыт чыгарабыз. Жыт чыгарып, үстүнө баардыгына таратып, ошолорду беребиз да. Каза болду деп интип, эскертип. Ден соолук бөлүмү деп аталат бизде. Бул жерде бизде реабилитационный иштер жүрөт. Мынакей. Бизде инструктор ЛФК бар, группа кылып бөлүп алып көрдүңөрбү, бул тренажерлор менен ойношот. Тренажерлор менен эшиктен ойношот, кайра келип бияктан ойношот. Бул жерде бизде электромассажерлор каралган. Тоже саат менен отурушат. Андан ары чыгып, тиги балконго чыгып, эс алышат. Биз баягы чыга албаган жарандар үчүн да эшикке, ошолор үчүн каралган. Бияка отуруп, массаж кылып, эметишет. Анан тияка чыгып, таза дем алып, короону карап, анан кайра келишет. Бул жерде биз келген жарандарды кабыл алабыз. Жана биринчи жардам көрсөтүү бөлүмү деп аталат. Кадимкидей дарыларды беришип, кыздар давлениясын өлчөп, келген жарандар ушул жерден кабыл алуудан өтүшөт. 2 киши жертетип кабыл алышат. Кечкисин кайрылгандар болот, түнкүсүн кайрылгандар болот. Мен болсо 19-жылдын ноябрында келдим. Могу инсульттан кийин басабагандан кийин жаңыз кишке үйдөн. Анан кийин кесибим болчу, врачмын. Анан Кудайым таанып берип койсо, колдон да эмеден да бүт баарын за меня жүрүп болот экен. Мындай эмелик коймо чемелигим бар дегендей. Анан кийин оостон ыйры деле түшпөйт. Кээде сатира эметип калам. Серганда бир тамсилде окуп берип коеюн. Короос деген тамсил. Жакшыга аста-аста, жамандыкка бир баста. Дарнаманын ичине ой короосум тулду бийик, зикка санаасы көк асман ак болуп жата. Короосун кеңешчиси үкү, келечеги суйкайган көкү, достору кылаалы, кузгун. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир. Жеке эле карылар эмес, инвалиддер дагы бизде, коляскада отурган жаштар, төшөктө отурган жаштар. Эң өкүнүчтүүсү бул бизде эмне десем, кыргыз атапаларыбыз да, биздин кыргыз жарандары. Мен 2015-жылы кызмат кылганда кеминде ашып кетсе бир 30га жакын кыргыз атапа бар болчу. Азыркы күндө бизде 96-97 кыргыз атапа жашайт. Көбүнчө бул аталар. Неден кабар берет эжеке ошол кыргыздардын? Ушул көбөйүп кеткени менин оюмда балдардан, келиндерден, жаштардан мээрим кеткени. Мындай мурдакыдай улуудан ийменип, күчүүдү сыйлап, ошондой биздин үрп адаттарыбыздын жойулуп кетип атканы, унутулуп баратканы. Аксакалдарыбыз деле азыр мурдагыдай бапайып, өзүнүн санатын, өзүнүн насатын
бере турган аксакалдар деле аз калды. Биз өзүбүздөн өзү мекемеге келбейт, биз мэрияга карайбыз. Мэриянын астында департамент бар, социалдык өнүктүрүү департаменти. Бизде Октябрьский, Первомайский, Ленинский, Свердловский райондун жарандары келет. Ошо бирок анте эле десек, биз мурда Минсоско карачубуз, Министерство соцзащитагачы ал жерде трудага караган кезде Кыргызстандын бүт областтарынан, бүт айылдарынан, бүт бурчтарынан келген ата-апалар жашайт. Ата-энесин алып келип, же атасын алып келип, кайра ойлонуп Эми атасын алып кеткен учурлар болгонбу? Да, бизде мисалы 100%-тин бир 10% болбосо калганы жок деп айтат элем да. Себеби бир чети эки роль ойнойт. Бул деген бизге көнүп алгандан кийин уже бизде өзүбүздүн ата-апабыз болуп калгандан кийин кайра келгендер бар бат эле. Мен тамагым бербей коюшту, кечекүдөй каша бышырып бербей койду, кийимим жуулбай 3 күн турду деп кайра келип алгандар бар. Бирок кээде келип бизге аябай депрессияга чөккөндөр бар. Бул психологдор иштейт бизде. Үстүндө кабинет психологу каралган, психологдор иштейт. Баягы келгенде булар депрессияга чөкпөс үчүн баардык аракеттерди жасаганга аракет кылабыз, сыртка чыгарабыз, көңүлдөрүн ачабыз. Бизге жаман сөз айтса көтөрөбүз. Эмне кылабыз эми, айла жок турмуш. Эң өкүнүчтүүсү, конечно, ушул ата-апалар өзүнүн балдарынын, неберелеринин өзүнүн үйүнүн төрүндө отурса, бул кандай сонун деп эсептейт элем да. Бизде үй бүлөлүү экинчи жолу, үчүнчү жолу турмушка чыгып, кадимкидей ажырашышат, кадимкидей сүйүшүшөт, кадимкидей заявление жазышат дагы. День влюбленный кылып, кадимкидей жүрөкчөлөрдү беребиз, жоолук салабыз, калпак өкүл ата, өкүл апа коебуз. Ал жактары да бар. Аябай сүйүнүшөт. Анан гөл жөнүндө айтып кетким келет. Мен өзүм көлдөн болгом, Ысык көл областынан. Анан кайсы 2017-жылы, 16-жылы көлгө алып барсак, Кыргызстанда төрөлүп, көлдү биринчи жолу көрүп ыйлаган апа бар бизде. Үстүндө жашайт. Чернова Люба деген. Көрүп алып ыйлаганда көлдүн жээгине барып, өмүрүмдө биринчи жолу көлдү бул деген океан, ага аябай чоң көрүнүп, такой океан деп аптыр. Ошо былтыр мэрия тараптан Сары Ойдон бизге место берип, биздин 40-50-ге жакын ата-апаларды алып барып келгенбиз. Ошо сопровождение берип, ага да рахмат. Көлдү көрүшүп, бейс алып келишти. Ошо рахмат сиздерге. Каналыңыздарга ийгилик каалайбыз. Өсүп өнсүн. Подписчиктериңер көп болсун. Бизге бат-баттан келип туруңуздар. Эшигибиз дайыма ачык сиздер үчүн.